саламатсыздарбы? Азыр эң көйгөйлүү болуп жаткан Кыргызстандагы смог тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Баарыңыздар билгендей эле, азыр Кыргызстан дүйнөдөгү абанын булганычы боюнча биринчи орунда турат. Жада калса Ирандан жана Индиядан дагы биринчи орунда өйдөгө жылып калдык, мындайча айтканда. Элестетиңиздер, Индиядан. Ал эми 5-6 жыл мурда эле эч ким ойлогон эмес, Бишкекти, мындайча айтканда, Кыргызстанды абасы булганы биринчи орунда турат деп. Анткени Кыргызстан баарыңыздар билгендей эле таза абасы менен, тоолору менен белгилүү. Смогтун кесепетинен бул аллергиялык жөтөл, бронхит, астма жана мындан башка ооруларды күчөтөт. Смогтун курамы организмге терс таасир берүүчү заттардан турат. Бишкектеги смог бир нече күн турса, аллергиялык жөтөл, бронхит, бронхиалдык астма, кан басым, стенокардия оорусунун кармашы же курчуп күчөшү мүмкүн. Себеби смог дем алуу жолдорду дүүлүктүрөт жана сезгендирет. Организмге таза аба жетпей, кычкылтек ачарчылыгы жаралат. Терс таасири өзгөчө жаш балдарга тең. Алардын иммунитети чоңдорго караганда алсыз болгондуктан дем алуу органдарынын, анын ичинде өпкө ооруларына чалдыгуулары мүмкүн. Смогтон арылуу жолдору кайсы? Шаарды смогтон арылдуу үчүн жылуулук электр борборунун заманбап фильтрлөөчү шаймандар менен жабдоо. Конуштардагы газ менен жылытуу системасын өткөрүү. Эски унааларды алып келүүгө тыюу салуу керек. Үйдө же мончого жылытуу үчүн резина жаккандарга айыппул салып гана тим болбой, андан күчтүүрөөк чара көрүлүүсү зарыл.